Шариятыбызда жашообуздун тармактарынын ар бир эрежелери айтылган. Кантип союлуш керек, кандай эрежелер сакталыш керек. Ошолордун азыр кыскача аят жана хадистерден мен сиздерге айтып берип коеюн, урматтуу жамаат. Бардыгыңыздар жакшы көңүл бөлүп угуп койсоңуздар, билгениңиздерге кайталоо болот, билбегениңиздерге илим болуп калат. Аллах Таала Маида сүрөсүнүн 3-аятында мындай деп айтат. Астаиду билла хурримат алейкумул майта. Силерге момун мусулмандарга өлүмтүк арам кылынды дейт. Бул аятта кайсыл биз этти жесек болбойт, ошолор чекесинен Алла Таала бизге санап айтып берген да. Биринчиси өзү өлүп калган өлүмтүктү биз жеген бизге арам экен. Экинчиси ваддаму канды жеш бизге арам. Ва лахмул хинзир чочкон этин жеш арам, бардык тармагын, бардык бөлүктөрүн чочконун. Ва ма ухила ли гайриллахи би Алланын аты, Алладан башканын аты айтылып союлган эт дагы бизге арам болуп эсептелет жеш. Эми бизге тиешелүүсү вал мунханиқату мына. Муунуп өлгөн жаныбарды жегенге болбойт. Мисалы кантип муунуп өлөт? Же адам муунтуп өлтүрүп коет кээ бир жаныбарды, же аркан менен же жип менен муунтуп өлтүрүп койсоңуз, анын этин жегенге бизге арам болуп калат. Ошондой эле кээде бир аска зоолордун же бир нерсенин же бир эки темирдин ортосунда кыпчылып өлүп калды да. Өзү жан чыгып кетти, аны барып союп туруп этин жеп коюш бизге арам болуп калат. Алла Таала бизден нааразы болуп калат. Андан кийин вал мауқузату адам бир нерсе менен, жыгач менен, таяк менен же азыр көрүп атабыз, балкан менен бир уруп туруп, өлтүрүп туруп анын этин жеш бизге бул дагы арам болуп эсептелет, урматтуу мусулман бир туугандар. Ушул түргө кирет, ток менен тарттырып, жаткызып коюп туруп, өлтүрүп туруп анан союп койсок, бул дагы бизге арам болуп калат. Вал мутараддияту бийиктен жогорудан ылдыйга кулап өлгөн жаныбар, бул дагы бизге арам. Мисал тоодон болсун же бир дуалдан болсун же биринчи этаждан ылдыйга тамдын башынан кулап жыгылып өлгөн болсун, бул дагы бизге арам болуп эсептелет. Ван натыйхату кочкорлор же букалар бири-бирин сүзүшүп атып өлтүрүп койду. Аны барып туруп союп биз жеп, же этин сатып таркатып койсок, убактылуу бир пайданы көздөп, анда Алла бизден нааразы болуп калат. Жеген адамга дагы биз чоң зыян жеткирген болуп эсептелебиз. Ошондой эле вама акала сабу жырткыч жаныбарлар ичин жарып, жеп туруп, анан кетип калат. Аны жаныбарды барып өлүп калган болот. Аны алып барып жешибиз, бул дагы бизге арам болуп эсептелет. Илла ма заккайтум. Азыркы айтылгандардын бардыгын эми биз тирүү абалда барып жетип туруп, бисмилла деп туруп шарттарын айтып туруп сое турган болсок, биздин союубуздун себебинен жаны чыга турган болсо ал жаныбарлардын, анда аны биз жесек болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Ва ан тастахсиму бил азлам ва ма зубиха аля нусуби дейт. Анан Кудайдын атынан башка бир бакчыларыбыз, төлгө ачкандар келип ошонун атынан же бир буттарга, идолдорго бар, айкелдерге ошонун атынан барып сойсок, ал дагы бизге жеш арам болуп калат. Эми кыскача шарттарды, эрежелерди айтып берип коелу, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Эң биринчиси, сойгон адам кандай болуш керек? Биз союп атабыз да бул жаныбарды. Ошол адамдын шарттарын биз билип алайлык. Биринчиси, урматтуу мусулман бир туугандар, сойгон адам акылдуу болуш керек экен. Акылдуу адам, мумайиз, жакшы жаманды ажырата биле ала турган адам болуш керек. Балагатка жетип, кантип сою эрежелерин билген адам болгону бул биринчи шарт болуп эсептелет. Экинчиси, мусулман болуш керек. Мисалы, отко же бутка сыйынган адам сойсо, мусулмандар аны биз жесек бизге арам болуп калат. Мусулман болуш керек. Үчүнчүсү, союп жатканда бисмиллахты айтыш керек. Алла Таала Куранда айтат: "Асайду билла ва ла таакулу мимма лам юзкар исмуллахи алейхи" дейт. Алланын аты айтылып союлбаганды жебегиле дейт да. Союп атканда биз сөзсүз бисмилла валлаху акбар деген сөздү айтайлык, урматтуу мал союп кызмат кылган бир туугандар. Анан төртүнчүсү, бул эми бизге тиешеси жок, бирок айтып кое беребиз. Умрага же ажылыкка ихрам кийет го, эки ак чүпүрөк оронуп. Ошол адам дагы сойсо бизге жегенге болбой калат. Ошол ихрам кийбеген абалда болушубуз керек. Ал эми бул жерде албетте ихрам кийилбейт. Эми союп жаткан куралыбыздын шарттары. Биз кантип союп атабыз? Биз бычак менен сое турган болсок, бычагыбыз курч болуш керек экен. Же кесиш керек мойнунан союп атканда. Же сая турган болсоңуз, терини шылып өтүп туруп, момундай эмне жыртыш керек терини. Курч, бычагыбыз курч болуш керек.
Экинчиси, biz soyup atkan kuralыбыз tiş bolboş gerek. Ошондой эле сөөк жана тырмак болбош керек экен. Булар менен дагы союп таштап туруп, канчыкты бол деп жесек, бул дагы бизге арам болуп калат. Эми союлган жаныбардын шарттары керек. Союп аткан жаныбарыбыз кандай абалда болуш керек? Биринчиси, союп жеш адал болгон жаныбар болуш керек. Шариятыбызда бар да, бул жаныбар жесеңиз арам, буну жесеңиз адал деген. Ошол адал категориясына кирген жаныбарлардан болуш керек экен. Экинчиси, ошол жогоруда айткандай, союп жатканда өзүнүн эрежелери бар. Az-zaka деп айтылат араб тилинде. Союп жатканда негизги жоон 3 шарт аткарылыш керек. Ар бир жаныбардын алкымында, урматтуу мусулман бир туугандар, аба өтө турган жолу бар. Ошол тамыры кесилиш керек. Ошондой эле суусундук менен, суу менен оокат тамак өтө турган алкым кызыл өңгөч, аны дагы кесилиш керек. Үчүнчүсү, күрөө тамыры кесилиш керек. Эки артерия, вена тамырлары бар. Ошол тамыры кесилиш керек. Ал экөөнүн бирөөсү кесилбей, бирөөсү кесилип, берки үчөө кесилсе дагы боло берет деп алымдар айтышат. Ушул 3 нерсе кесилгенге биз көңүл бөлүшүбүз керек экен да. Анан дагы алымдарыбыз мындай деп айтыптыр. Мойнун кесип туруп эле омуртканын ортосунда ак жүлүнү бар го. Ошол жүлүнүн дароо эле кесип туруп мойнун сындырып ташташ, буну макрух деп айткан экен да. Себеби сиздер жакшы билесиздер. Момунда бүт канын чыгарып, денесин суутуп туруп, анан мойнун сындырып кескен ушул шариатка дал келет экен. Дароо эле кесип таштасаңыз, жанакы ошол жүлүнгө сайганда пытыры баягы каты кыйналат экен да. Ал эми шариятыбызда пайгамбарыбыз айтат: "Инналлаха катабал ихсана аля кулли шей" дейт. Аллах Таала жакшылык кылууну барлык нерсеге буйруду дейт да. Фа иза забахтум фа ахсину зибха дейт. Соя турган болсоңор, аябай жакшынакай сойгула дейт. Фал юхадди ахадукум шафратаху. Силердин бирөөңөр соя турган болсоңор дейт, бычагыңарды куштап алгыла дейт. Фал юрих забихатаху. Сойгон малын дагы жакшынакай абалда аны кыйнабастан сойсун деп пайгамбарыбыздын бизге айткан урматтуу мусулман бир туугандар буйругу экен да бул. Андан кийинкиси, союп жаткан убакытта тирүү болуш керек. Бизге көп суроолор түшүп калат. Жаныбар өзү өлөйүн эле деп калат. Анан барып туруп союмуш болуп коет дагы, бир аз кыймылдайчы кыймылдабайт, адал союлду деп туруп этин сатып жей берет. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул эт бизге арам болуп калат. Сиз союп атканда жаныбар тирүү болуш керек. Сиздин сойгонуңуз себебинен гана жаны чыккан болуп эсептелиш керек да. Андан кийинкиси, мындай айтканда, сиз сойгондон кийин анан жаны чыгыш керек экен. Эми акыркы сөз, бир канча иштер союп атканда бизге мустахап болуп эсептелет. Биринчиси, жакшы көңүл бөлүп алайлык, жаныбарды чочтуп коркутпаңыз. Мындай айтканда, бул жак жаныбарлар турат, алдында эле барып союп таштабаңыз сиз. Бул дагы шарият боюнча бул жаман күнөө болуп эсептелет, урматтуу мусулман бир туугандар. Жаныбарлар тизип алып туруп, бири-биринин көзүнчө эле бири-бирин союп атасыз да. Бул болбойт, пайгамбарыбыз мындан бизди тыйган. Экинчиси, жаныбарды коркутпаш керек экен. Жаныбарды алып келдиңиз, мал, уйду же койду алып келдиңиз дагы, көзүнчө эле курчтап атасыз бычагыңызды. Көзүнчө шырык-шырык деп эле курчтап атасыз. Ал жаныбар буну көрүп, алдына эле өлүп атат уже алчы. Ал дагы Алланын бир жараткан жаныбары да ал дагы. Ал дагы Аллах Тааланын бир махлугу бизге жаратып берген. Аны көзүнчө эле жанакы бычагыңызды курчтап, ушундай кылып кыйнасаңыз, бул да шариятыбыз боюнча жакшы көрүлбөгөн иш болуп калат экен. Үчүнчүсү, союштан алдын суу берип койгонуңуз жакшы дейт. Суу ичирип туруп, анан сойсоңуз жакшы экен. Төртүнчүсү, бычагыңыз курч болсун да. Мукок бычактап келип туруп эле жарым-жартылай кайра бычакты иштете берип, жанакыны союлуусун кечеңдетпешиз керек экен. Андан кийин бешинчиси, толук жаны чыкканга чейин терисин шылыбаңыз дейт. Дароо союп туруп эле, жаны чыга элек туруп эле терисин шылып баштасаңыз, ал бечара жаныбар дагы кыйналат ал. Бул дагы бизге күнөө болуп калышы толук мүмкүн экен. Алтынчысы, союп жатканда сол жагына карап жаткырганыбыз мустахаб экен. Мисалы, жаныбар болсо, сол жагына карап жаткырдыңыз, анан кыбла жакты карап туруп сойгонуңуз, бул дагы жакшы мустахаб иш экен. Эгерде ушул мүмкүнчүлүк болбой, асып алып соя турган болсоңуз, кыбланы каралбай калса, мисалы, анда сойсоңуз адал боло берет. А бирок мүмкүнчүлүк болсо, сол жагына капталып жаткырып, кыбланы карап сойгонуңуз, бул дагы шариатка төп ылайык келеткен урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала бардыгыбызды ушул биз сойгон жаныбардын этин башка бирөөлөр жеп атат да.
ошол башка мусулман бир туугандарга шариаттагыдай адал союп, Алла разы болгондой, пайгамбар көргөзгөндөй союп биз кызмат кыла турган болсок, союп берген бизге дагы Кудай Таалам сооп берет. Себеби биз адал союп берип атпайбыз аларгачы. Сиздерге дагы сооп болот, алган маянаңыздар дагы, акчаңыздар дагы адал болот. Кудай Таалам ушул мал союу маселесинде шариаттын талаптарына жооп бергенде союп кызмат кылууну Кудай Таалам бардыгыбызга жардам берген болсун. Алла разы болсун бардыгыңыздардан иншалла. Мал союуда bir малды союп экинчиге үлгүрүп калуу же тезирээк союп баягы мындайча айтканда дагы бирди союп үлгүрүп калуу максат кылып жана союп туруп эле шыр баштарын бурап жиберишет да, кайрып сындырып коет. Ал мал эмеден муздоодон эмес, жана кайруудан өлүп калган болсо, анда макрух тахрими арамга чейин жетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн жанагы шашпастан ар бир кылган кызматыңыздарга адал болуш үчүн шашпастан адек кылсаңыздар жакшы болот. Андан кийин жана дамыл айтып кетти, эхрам кийген адам мал сойсо болбойт деп. Кээ бирде ушундай түшүнүк болуп калат экен адамдарда. Ажыга барып келген же умрага барып келген адам мал союшту токтотуп коет экен, мал сойсо болбой калат экен деген нерсеге түшүп калат экен да. Жок. Ошол кийип турган учурунда, ажыда жүргөндө гана тыюу болот дагы, бул жакта кызмат кылса боло берет. Мал сойгон адамдар мындай болот экен, андай болот экен деген жаман нерселерди дагы айтышат да. Жок. Муса алейхисаламдын жаннаттагы кошунасы касапчы болот да. Ушундай бир жакшы амал, адамдарга кызмат кылып, адал тамак берип, адал менен жанагы камсыздап берип аткан бул өтө чоң кесип да булчу. Бул жакшы кесип болгону, буну туура пайдаланыш керек. Ар бир нерсени мисалы бычакты деле малды сойсоңуз, башка нерсе кылсаңыз, нанды кесеңиз пайдасы тийип аткандай, бычакты бирөөгө сайып жиберсеңиз зыян бергендей эле, ошол ар бир адам күчүн иштеткенде, кызматын иштеткенде тууру эмес жака иштетип койсо, бул эмне болуп калат, зыян болуп калат. Анан жанагы малды стресс деп коет го, адамда деле стресс болгондо, корккондо адам каны билесиздер жок болуп кетет, бети жүзү агарып кетет да. Эмне дегенде кан качып кетет. Кан качып кетет дагы, денеге сиңип кеткенден кийин аны сойсоңуз деле кан чыкпай калышы мүмкүн да. Ошондой малды стресске салбагыла деген ошол себептен болуп атат да. Кан чыгуу менен ошол Дамыл Басмок деп дамыл айтып кетти. Кан атырылып чыгып аткан, кан арам болгон себептен ошол кан чыгып, толук чыгып кеткенден кийин анан адал болот жаныбарчы. Ва жана биз жей турган эт ошол кан толук чыгып кеткенден кийин адал болот. Андан кийин кээ биркелер ошол канды Кудайга шүгүр азыр пайдалангандар жок болуп калды. Ошо атырылып чыгып аткан канды тамакка кылып жибергендер, тамакка кошуп жибергендер, ошондой нерселерден этият болуш керек. Жанагы канды этке аралаштырып жиберүүдөн, ошо атырылып чыккан канды өзүнчө агып кете турган мондой шартыңыздар түзүлүптүр. Ушуну дагы жанагы ушундай түзүлгөн шартта дагы малдарыбызды арам кылып албайлы, кылган кызматыбызды баягы арам жол менен акча келип калышынан сактануу керек иншалла. Аллах таалам бардыгыңыздарга күч кубат берген болсун. Андан кийин бул адал менен арамды ажыраткан Кудай Таалага баарыбыз ыйман келтиргенбиз, баарыбыз мусулманбыз. Эми ошол мусулмандар сиздердин колуңуздардан тамак жейт да. Сиздердин колуңуздардан союлган мал кафеге барат, үйлөргө барат, базарларга барат, сатылып алынып желинет да. Ар бир ушул жерде ката кылып алсаңыздар, сиздерге жакшы болсо сообу келе берет, сообуна шериктеш болосуздар. Ал эми ката кылып, күнөө кылып, арам кылып койсоңуздар, ошол канча адам жесе, ошонун күнөөлөрү сизге жазылып калыштан сактануу керек болот. Анан биздин келгенибиз өткөндө бага көргөн күбөлөр бүт уш жерге келип көргөндөр айтты, ушундагы малды жүрөккө сайып жылкыларды ушундай кыйнап өлтүрүп бисмилласыз дагы союп аткандарын көрдүк дешти да күбөлөр. Муз салып аткан мал бири-бирине көрүнбөш керек да, себеби ал мыкаачылык пайда болот, мыкаачылык. Жан-жаныбарга карата мыкаачылык пайда болот да, анан анын этин жана коркуп аткан жан-жаныбарды жеп алган кишилерде да оор пайда болот. Бул аябай жаман натыйжаларга алып келет да. Анан кийин бул жапайылыкка да алып келет. Жырткыч сыяктуу болуп эле мындай ырайымсыз болуп,
Ошон үчүн туугандар ушуну эскертип коелук деп келдим.